Саламатсыңарбы окуучулар? Адабый окуу сабагын баштайбыз. Адабый окуу китебин алып сабакка даярдыргыла. Силерге жагымдуу маанай каалаймын. Бүгүнкү сабактын темасы макал бар жерде акыл бар. Сабактын максаты менен тааныштырайын. Макал лакаптардын маанисин түшүнсөңөр, ой жүгүртүүгө, так сүйлөөгө көнүксөңөр, сөз байлыгыңар өсөт, адептүүлүккө, ынтымакка, достукка тарбияланасыңар балдар. Макалдар кыска, так айтылган ой туюмдары. Ата-бабалар турмушта болгон ар кандай окуядан акыл менен жыйынтык чыгарып, улам кичүүлөргө накыл кылып айтып калтырышкан. Макалдар акыл эстүүлүккө, адептүүлүккө, эмгекчил, билимдүү болууга, элди коргоого, ата мекенинге кызмат кылууга чакырат экен. Балдар, бул жерден биз макалдарды көп билсек абдан жакшы экен. Кана, мекен жөнүндө макалга көңүлүңөрдү бургулай. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Билим жөнүндө макалдарды окуйлу. Билимдүүгө дүйнө жарык. Ошондой эле кары адамдарыбызга дагы макалды окуйлу. Карынын кебин капка сал. Үй бүлө жөнүндө макалдар. Атаны сыйласаң, акылын ук, энени сыйласаң, эмгегин баала. Көрдүңөрбү балдар? Бул ар бир макалдын өзүнүн тарбиялык мааниси бар экен. Кийинки тапшырма: чачылган макалды жыйна. Бул жердеги чачылган сөздөрдүн баарын жыйнап макал курайбыз. Бул жерде 2 макалды бергем. Жакшылап көңүл буруп макалдарды курагыла балдар. Кийинки тапшырмабыз: калтырылган сөздөрдү тапкыла. Сиз деген кандай сөз, сен деген кандай сөз, экинчиси кулдай болуп кандай жашаш керек, байдай болуп кандай жашаш керек экен. Ошо сөздөрдү тапкыла. Балдар, үйгө тапшырма: макалдардан жаттап, маанисин чечмелеп айтып бересиңер. Сабакка көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта болгула балдар.